Musa'nın 5-ci kitebi. Mыйзамды кайталоо. 1-ci bölüm. Yardandın arka yüzündögü Paran menen Topel'din, Laban menen Hatseyrottun jana Dizabamdın aralığında jaygaşkan Suftun karşısındagı tüzöң çölde Musa'nın İsrail eline aytkan sözdörü. Horepten Seyir toğus arkылуу Kadesh Barneyge çeyin 11 gündük жол. İsrail elinin Misirden çıkkanına 40 yıl bolgondo 11-ci aydın 1-ci günü Tengir emneni buyurusa, oşonun bardığın Musa İsrail uğuldarına aytты. Musa bul mıйзамды Кешбонда жашаган Амор падышасы Сихонду жана Эдрейдеги Аштаротта жашаган Башан падышасы Окту өлтүргөндөн кийин Иордандын арка өзүндө Маап жеринде мындай деп түшүндүрө баштады. Кудай Теңирибиз Хорепте бизге мындай деп айткан эле: бул тоодо жетишээрлик жашадыңар. Жолго чыккыла. Аморлуктар жашаган тоого, аларга коңшулаш жаткан түздүккө, тоолорго, ойдуң жерлерге, түштүк аймагына, деңиз жээгине, Канаан жерине, Лебанонго, атүгүл улуу Эфрат дарыясына чейин баргыла. Мен силердин ата-бабаларыңар Ыбрайымга, Исхакка, Жакыпка жана алардын укум тукумуна берем деп убада кылган жерди силерге бердим. Барып ал жерди мураска алгыла. Мен силерге ошол учурда мен силерди өзүм жалгыз алып бара албайм. Кудай Теңириңер силерди көбөйттү. Силер азыр асмандагы жылдыздардай көбөйдүңөр. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири силерди азыркыдан 1000 эсе көбөйтсүн. Ал өзү айткандай силерге батасын берсин.